Assalamu alaikum бағбандар. Бүгін 8 май Ноқат районында 1200 деңіз деңгейіне биік жерде тұрабыз. КГБ формасына берілген 4,5 ға 2,5 схемасында егілген гилас бақтауыз. Бұл жерде бірінші валовой гилас тегілген. Биыл 5-ші жылда 4 жашқа толды. Мөмелері, толық мөмелерді қармаған көрсөтөлү. Валовойдон өтөр жакшы гилас жок дегендерге бир көрсөтүп койлу. Мына туугандар, чала-чала ар жерде мына эң көп мөмө бар жерде дагы бардыгы гүл майдаланып чуутат. Бул жерде азыр 3-4 эле гилас турат. Валовой гиласында билесиздер, өзүн өзү чаңдатпаган үчүн мөмө өтө аз. Мына скиналар бирин серин гүлдөгөн. Жанында мына скиналар бардыгы мөмөлөрү кармаган бардыгы эле. Мына сары гилас. Сары гилас тагын быйыл жакшы гүлдөп турду. Мына валовойлор өтө суюк. Онча жеринде эле мынтип көбүрөөк кармаган жери болбосо, калган жеринде суюк. Мына скина сортундагы гиластар мына канча гүлдөгөн болсо, ошолордун эсепте бардыгын кармаган. Валовойдо биз биринчи интенсивдүү кылып тарбиялайбыз деп валовой сортун тиккенбиз. Бирок тилекке каршы мындай жакын эккенден кийин билесиздер, мөмө кармабаса аябай катуу өсүп кетип калат. Ошонун эсебинен мына караңыздар, өтө катуу өсүп атат. Мөмө жок 5-ші жылда. Мөмө өтө суюк кармаган. Мына бир катары уланбай калып кеткен эле. Скина сортуну, ошол валовой сортуну кесип, скиналарын бардын кыйштырганбыз. Көктөп азыр өсүп келатат. Бирок мына бир катарда атай калтырылган, негизи атайлап калтырган эмеспиз. Улаган жетишпей калганбыз. Ошол себептен ушуну биз азыр мөмөлөрүн көрүп чыгабыз. 5-ші жылда кандай кармады. Мына 4 жаштагы скиналар түбүнө үшүк алып кетип, бирок гүлдөгөн гүлдөрүн бардыгын эле кармаган. Мына валовойго келе турган болсок, валовойлор ушул аппак гүлдөгөн, бирок суюк. Онча жеринде эле мындай мөмөлөр көп болбосо, башка жеринде дээрлик суюк. Валовой билесиздер, мөмөнү көп салбаган эсебинен дарак катуулап кетет. Даракты секиндете турган бул мөмө болуп эсептелинет. Мөмө канча кармабаса, дарактарды башкаруу ошончо кыйын болот. Мына ушундай 5 жылдык дарактын ичинде эсепте бир 20 данага жетпеген мөмө турат да. Бул 20 дана деген бул 200 грамм. Биз интенсивдүү бакта кеминде 4-чү жылда 4 килограмм, 5-ші жылда 10 килограммдан баштап алышыбыз керек эле да. Бирок 200 граммга да жетпей турат. Мына валовойлордо мөмө жок. Дээрлик өтө аз. Демек, валовой сортуну интенсивдүү кылып, жакын эгип алып, киреше киргизем дегендерге буну эч качан сунуштабайбыз. Мына өтө суюк. Мына гүлдөр бардыгы чуутат. Мына онча майда шактарда мөмө кармаптыр. Калган жерлеринде жок.
Болбосо мына скиналар турат жанында. Булар деле гүлдөгөн. Скиналар мына мөмөлөрү менен турат булар деле. Бирок булар кармаган эмес. Мына скиналар. Бул скина 3 жашта болгон үчүн алгачкы түшүмдөрүнү эми эле берип баштап атат. Насип кылса 4-жылда мына массовый түрдө кирет. Кайсыл жалбырактар мөмөгө жатат десеңиздер, мына 3, 4, 5ке жакын болгон жалбырактардан ушулар мөмө бүчүргө айланат. Эгер бир жалбырак боло турган болсо, бул жер мөмөгө жатпайт. Ошол үчүн мына 4 жалбырак, 5 жалбыракты болуп тургандар кийинки жылга мөмөгө жатат. Биз КГБ формасында 4-жылда алгачкы түшүм терүү деп айтабыз. Воловойлорду мына көрүп бой 3 метрден көтөрүлүп кеткен, мөмө жок, катуу өсүп атат. Демек биз буда мөмө фермер эмес эле отун фермерге айланабыз. Ошол себептен воловой сортуну биз сунуштабайбыз. Кааласаңыздар 10-га 10, 20-га 20 эгип алып 15 жыл сабыр кылып күтүп отурушуңуздар болот. Болбосо мынантип 5-жылда дагы өтө суюк мына мөмөлөр бардыгы төгүлүп атат. Бул жерде дээрлик өтө аз эле кармаган. Мына калыңдыгын караңыздар, КГБда эң мына шактар жонооруп, буда мөмө калбай калган, катуулап кеткен. Себеби дегенде мөмөгө жатпайт, мөмөсүн төгүп салат, дарак калыңдап кетет, мөмөгө жатпай калат. Мына туугандар, воловой сорту. Насип кылса буну дагы августта, сентябрларда кыйыштырып салабыз бүчүрдөн. Мына былтыр августта кыйыштырылган скиналар мынантип өсүп, быйылкы жылы насип кылса өсүп кыйла формасына келтире алабыз. Скиналар алгачкы түшүмдөрү менен турабыз. Мына дагы скина. Мына туугандар, мына воловой сорту бардыгы скинага уланган. Воловой сортуну мөмө салбагандыгы үчүн кыйыштырып салганбыз. Бардыгыңыздарга өзүн өзү чаңдата турган, түшүмдүүлүгү көп сортторго өтүшүңүздөргө чакырып өтөбүз.